Исхаза фасид кан же бузулган кан деп дагы айтылат. Исхаза өзү эмне? Исхаза бул аялдын жатынынан эмес, балким жыныстык мүчөсүнүн кынынан келет. Ал айызда 3 күндөн аз же 10 күндөн көп болот. Нифаста 40 күндөн көп келсе кан, анда бул кан исхаза каны болуп калат. Биринчи эрежеде аял көргөн кандар үчөө: айыз, нифас, исхаза деп айтып өткөнбүз. Эми эгерде аял көргөн кан нифастагы, айыздагы болбой калса, анда ал кан исхаза каны болуп калат. Исхазанын түрлөрү: биринчи, балалыкка жете элексе эле кыздан келген кан. Эгерде балалыкка жете элек 9 жашка толо эле кыздан кан келсе, бул кан исхаза каны болуп калат. 9 жаштан кийин кан көрсө, бул кан айыз каны болуп, кыз балалыкка жеткен болуп эсептелинет. Экинчи түрү: төрөттөн калган, аялдан келген кан. Эгерде бул жашта, климат жашынан өткөн аялда кызыл жана кара түстөн башка өңдөө келсе, айыз болуп саналбайт. Бир гана кызыл же кара болуп келсе, анда ал айыз болот. Үчүнчүсү: кош бойлуу аялдан төрөткө чейинки келген кан. Айша радиаллаху анха кош бойлуу аял көргөн кан тууралуу: кош бойлуу аял айыз көрбөйт, ал кусул алат жана намаз окуйт деп айткан. Бул жерде кусул алат деп айтылса да, негизги максат даарат болот. Анткени исхаза каны кусулду важип кылбайт, балким дааратты гана бузат. Мисалы, 8 айлык боюнда бар аялдан кан келип баштаса, кийин врачтар ага бул кан ошол түйүлдүктүн өспөй калуусунун натыйжасында экенин кабар берсе, бул кан исхаза каны болот. Качан баланы түшкөндөн кийин дагы кан келсе, анда бул кан нифас каны болуп калат. Төртүнчү түрү: айызда 10 күндөн, нифаста 40 күндөн көп келсе, бул исхаза болот. Бешинчи түрү: айызда 3 күндөн кем келсе, анда исхаза болот. Анткени айыздын эң азы 3 күн, 3 түн 72 саат болуусу керек. Алтынчы түрү: дайыма бир адаты бар аялдын каны 10 күндөн ашып келсе, бул исхаза болуп калат. Мисалы, бир аял дайыма 7 күн айыз көргөн, бирок бул жолкусунда 7 күндөн ашып кетсе дагы кан токтобой жатат. Адаты өзгөргөн деген күмөндүүлүк менен күтөт, намазды окубайт, ибадаттарын кылбайт. Эгер 10 күндөн дагы ашып кан токтобосо, демек бул оору себебинен келген кан экен. Ал кусул алат дагы, ибадаттарын баштайт, 7 күндөн ашкан күндөрүн намазыны каза кылып окуп берет. Себеби бул ачык болду, келип жаткан кан оору себебинен экен. Ошондуктан ал аял адатына кайтарат.